Саламатсыздар, урматтуу биздин кардарлар. Менин атым Бакырдинов Уларбек Бейшенбекович, Адекс курулуш компаниясынын башкы директору. Бүгүн 2022 жыл 30-июнь. Бүгүн деген биз силерге атайын былтыр салып берген өзүбүздүн объектибизге келдик. Бул объектибиздин жайгашкан жери Акбашат айылында, Жайыл районунун Бишкектин жанында жайгашкан. Бул жерге деген биз былтыр Адыл деген байкебизге үй салып бергенбиз да. Анан эң негизинен баса белгилеп кетчү нерсе, Адыл байкебиз кыргыздын мечтасын ишке ашырган байкелерден десем адашпайм да. Себеби дегенде мындай жөн эле участок эмес, орусча айтканда бир фазендагы байкеге Американын технологиясы менен биз үй салып бердик да. Бул жерде байке мал менен иш кылат, жер менен иш кылат, балык, чөп, мындайча айтканда кыргыз эмне менен иш кылгысы келсе ошонун баары менен иш кылып, андан тышкары дагы кыштын суугунда үшүбөстөн Америкага барбастан Американын технологиясы менен Америкада жашагыдай кылайын деп атайын өзү үй пландап бизге салдырган эле. Эгерде сиз азыр видеону аягына чейин көрсөңүз, биз сизге үйдүн ичинде кантип пландалган, эмнелер камтылган жана канча квадрат метр экенин кенен чонон айтып беребиз. Эми урматтуу кардарлар, биз сиздерге үйдүн өзү жөнүндө айтып берели. Үйдүн узун туурасы 12ге 10 болгон, 2 кабаттуу 240 чарчы метрлик болгон үй. Азыр сиздер видеону биз менен көрсөңүздөр, ичин көрсөтүп беребиз. Мынакей биз азыр үйдүн мындайча айтканда крыльцосуна келдик. Ушул лестничный площадкадан негизги үйдүн ичине кирип кетсек болот. Өзүңүздөр видеодо көргөндөй бул жерге атайын брондолгон эшик коюлган. Бул эшикти дагы биз коюп кеткенбиз. Андан тышкары өзүңүздөр видеодон көргөндөй үйдүн сырткы фасадын биз Технониколь компаниянын Шынглас деген материалы менен кооздоп, кирпичтей сыяктуу болуп үйдүн мындайча айтканда көркүнө келтиргенбиз. Өзүңүздөр көрсөңүздөр болот, терезелер болсо күрөң түздөгү пластиковый терезе тандалган. Ал эми сиз кааласаңыз ак кылсак болот, алюминий кылсак болот, ар бир кардарыбыздын чечимине жараша. Мынакей өзүңүздөр көргөндөй мен азыр үйдүн кире беришинде прихожий деп коебузго, же болбосо холл деп коебузго, ошо прихожийга кирдик. Орусча айтканда прихожийга киргенде өзүңүздөр көргөндөй бул жерге атайын раковина коюлган. Үйгө кирген кишилер же чыккан кишилер болсо, мындайча айтканда санузулга кирбестен колун жууп алганга мүмкүнчүлүк түзүлгөн. Бул абдан мындайча айтканда ыңгайлуу болуп эсептелет. Андан кийин болсо бул өзүңүздөр көргөндөй прихожий аябай кенен жайгашылган. Ушул эле прихожийдан кааласак биз дагы жатуучу бөлмөгө кирсек болот. Азыр мен сиздерге жатуучу бөлмөнү да көрсөтүп берем. Башка жатуучу бөлмөгө же болбосо конок үйүнө экинчи этажга жана ошондой эле эми бул жерден проектisi боюнча бул эшик жок эле, бирок бул жерде байкенекин нар жак бетинде кухнясы жайгашылган. Ошол кухнясына кирип кеткенге дагы мүмкүнчүлүк бар да. Жаңы үй менен эски үйдү кошуп кеткенбиз. Мындайча айтканда эски кухняга кирип кетчү бул жерден мүмкүнчүлүк түзүлгөн. Өзүңүздөр көргөндөй бул биринчи жатуучу бөлмө. Бул азыркы жатуучу бөлмө өзүңүздөр видеодо көргөндөй сыяктуу кладовой сыяктуу колдонулат. Бул турган оокаттар да жөн оокаттар эмес, бул деген тойдон мындайча айтканда сетке келген оокаттар. Ошол себептен биздин сип панелден курулган үй Адыл байкенин чоң бир жашоосундагы жакшылыгы менен бөлүшүп кызмат кылды десе адашпайм. Эгерде сиз да той пландап аткан болсоңуз, бизге кайрылсаңыз, тоюңуздун жакшылыгын биз да бөлүшкөнгө даярбыз. Ал эми биз азыр экинчи жатуучу бөлмөгө өтөлү. Экинчи жатуучу бөлмө болсо, бул эң негизги жатуучу бөлмө ата-эненин жатуучу бөлмөсү да. Адыл байкенин өзүнүн спальный комнатасы. Мынакей биз азыр Адылбек байкенин өзүнүн жатуучу бөлмөсүнө кирдик. Видеодон көргөндөй силер так размерин көрсөңүздөр болот, канча квадрат метр экенин. Бул жерден болсо мен визуалына карап көрсөңүздөр болот. Жатуучу бөлмө кенен, чонон. Бул жерге дагы шкафтарды мындайча айтканда эч бир ыңгайсыздык жаратпай эле коюп жашап колдонсо болот. Бул обойларды видеодон көргөн, натяжной потолокту, мындайча айтканда пардаларды же болбосо ламинатты Адылбек байке өзү ички отделка менен кошо жасаган. Биз болсо
мындайча айтканда гипсокартонду чаптап, биринчи слой апапак болгон шпаклевкасын тартып, үйдү апапак бойдон тапшырып бергенбиз. Эгерде сиз биз менен үй салдырып калсаңыз, биз сизге дагы 90% ишин бүтүрүп, ички отделкасын өзүңүзгө тапшырып беребиз. Биз азыр Адылбек байкенин өзүнүн жатуучу бөлмөсүнөн чыгып атабыз дагы, жатуучу бөлмөсүнөн чыгып туруп эле холго кирип кеткенге мүмкүнчүлүк түзүлөт. Өзүңүздөр көргөндөй бул жерде чакан холл ылайыкталган, телевизор бар, интернет бар, калса полкалар бар, атайын бурчунда диван бар. Ушул жерде Адылбек байке өзү мындайча айтканда жаңылыктарды көргөндө же болбосо башка бир кино көрөм десе шашпай отуруп кенен чонон көргөнгө мүмкүнчүлүк болот. Биз деле сиз деле ушинтип жасап алып мындайча айтканда колдонсоңуз болот. Азыр эми бизде Кыргызстанда баарыбыз билгендей конок көп келет, той көп болот. Анан баарыбыз тең коноктош керек, конок үй чоң болуш керек деп айтышат. Ошол себептен Адылбек байкенин конок үйүндө көрсөтөлү. Өзүңүздөр кирсеңиздер, мынакей, бул жерде өзүңүздөр көргөндөй кенен чонон конок үйү каралган. Мисал катары бул жерге жөн эле чоң той өткөзсө болот. Анткени дегенде бул конок үйү уже реалдуу практикада чоң той өткөзүлдү да. Кафеде өткөзгөндөй эле бир чоң той өткөзүлдү. Анан Адылбек байке өзүбүз айтып атпаймынбы? Кыргызстанда жашап Американ үйүн салып атат дагы, бирок ошондо дагы Кыргыздын колоритин эске алып, мынакей көрдүңүздөр да, гостиныйда отурганда адамдар Кыргызстандын тоосунда жүргөндө ощущение болот да. Мынакей, мен азыр үйдүн, конок үйдүн, гостиныйдын, коноктосуучу үйдүн бир жак бетинде турам дагы. Өзүңүздөр көргөндөй видеодон мындайча айтканда объемдуу же болбосо көлөмүн элестеткенге силерде толук бир мүмкүнчүлүк болот. Видеодон көрсөңүздөрдө көргөндөй силерде размерлери жазылып турат. Силер ошого жараша өзүңөр дагы мындай пландап көрсөңүздөр болот. Дагы бир жолу баса белгилейм, натяжной потолок, бул обои жана башка ички жасалгаланы ар бир кардар өзүнүн каалоосуна жараша кылса болот. Мисал катары Адылбек байке мындай тоо ташты тарттырса, сиз кааласаңыз океан, водопадты тарттырып же болбосо таптакыр башкача кылсаңыз, кандай бир кыялдансаңыз ошону кылганга толук өзүңүздө мүмкүнчүлүк болот. Негизинен биздин кардарлар көп учурда бизге кайрылганда конок үйү, гостиный чоң болсун, себебинен мен уруулаштарымды тосом, айылдаштарымды тосом, бир туугандарым көп деп айтышат. Адылбек байке деле ошондой эле айылдын тургуну болгон себептен өзүңүздөр көргөндөй көп коноктосуучу конок үйү пландалгандагы замандын талабына жараша атайын чоң. Илгери мындайча айтканда көчөдө титан койсо, бул жерде болсо электрический самовар турат. Жана ошондой эле бул жерден көрсөңүздөр болот. Мындайча айтканда жанагы сухофруктуларды, конфет, печеньени койчу приборлор турат. Бул жерден канча адам чогулса, ошончо адамды тосконго мүмкүнчүлүк түзүлөт. Эгерде сиз кааласаңыз, ушундай үй чоң үй салам десеңиз, биз сизге дагы ушундай кылып салып бергенге даярбыз. Азыр биз сиздерге 12ге 10 болгон ак башатка салынган үйдүн обзорун тартып берип атабыз. Өзүңүздөр видеодон көргөндөй, биринчи кабатында болсо 2 жатуучу бөлмө, холл, кенен аябай конок тозуучу бөлмө, жана ошондой эле өзүңүздөр көргөндөй кенен үйгө кирип келгенде прихожий деп коебуз, орусча айтканда жайгашылган. Ал эми азыр сиздерге болсо биз экинчи этажды көрсөтүп берели деп атабыз. Баса белгилеп кетчү нерсе, өзүңүздөр лестницаны көрсөңүздөр болот. Бул лестницанын мындайча айтканда тепкичтен биз темир каркасын, сөөгүн жасап кеткенбиз. Ал эми сырткы жасалгасын болсо кардарыбыз Адылбек байке өзү тандап, өзү ички отделка менен кошо жасаткан. Эгерде сиз салдырып калсаңыз, биз сизге дагы темир каркасын жасап кетебиз. Эми уруксат берсеңиздер, мен сизге экинчи этажды көрсөтүп берейин. Биз экинчи этажга көтөрүлүп келатабыз азыркы учурда. Анан өзүңүздөр көргөндөй, лестницага мындай атайын сонун ыңгайлуу кылып кармагычтарды дагы жасап кетишкен. Эми биз азыр экинчи этаждын мындайча айтканда холлуна, коридоруна көтөрүлдүк. Коридорго көтөрүлгөндө
мен жогоруда айтып кеткендей, Адылбек байкебиз өзү айылда жашайт. Айылда бирок өзүнүн фазилындасы бар байке. Ошол себептен иш жүрүп атканын карап туруш үчүн байке өзүнө кенен чонон балкон жасаткан. Мынакей өзүңүздөр көргөндөй балкон абдан кенен. Бул жерге дагы бул жерге мындай айтканда атайын стол, скамейка кылып коюп туруп, огороддо же болбосо үйдүн эшиктин алдында эмне болуп атканын көргөнгө толук мүмкүнчүлүк түзүлөт. Же болбосо жайкысын жатып эс алам десе дагы мүмкүнчүлүк болот. Мынакей көрдүңүздөр, технониколь менен фасады жасалган. Нол жерге болсо атайын чатырга чыгып кеткенге люк жасалып, эгерде крышага, чатырга чыгыш керек болсо, сизде толук мүмкүнчүлүк болот. Балкондон биз кайра үйгө киргенден кийин биринчи эле бөлмө бул детский бөлмө болуп калат. Мынакей өзүңүздөр видеодон көрсөңүздөр болот. Бул атайын кичинекей балдарга ылайыкталган детский бөлмө, детский креслосу менен. Кудай буйрса, Адылбек байке неберелери мынакей спорт жаатында да иш аракет жасап аракет кылып атыптыр. Кудай буйрса, Кыргызстандын желегин желбиретет дегенге да бизде да үмүт бар да. Дагы бир баса белгилеп кетчү нерсе, биз ар бир салып аткан үйүбүзгө мынакей бул жерден көрсөңүздөр болот. Биз атайын вентиляционный системага үйдүн абасы, жыты эсик аба чыгып кетип турганга, циркуляция болуп турганга атайын вентиляционный шахта чыдап кетебиз да. Бардыгы биригип туруп, чатырдан бир система болуп туруп, анан бир мор менен чыгып кетет. Мынакей биз детский бөлмөдөн кайра негизги коридорго чыктык. Коридорго чыккандан кийин нол жерде дагы экинчи этажда дагы өзүнчө холл пландалган. Мынакей көрсөңүздөр болот. Холл абдан кенен. Бул жерге болсо конок тосса да болот. Бизде кыргыздарда көбүчө жана эт тартуу деген комнатасы керек болуп калган учурлар болот айыл жергесинде. Ал эми Адылбек байке болсо, бул жерге болсо, бул холлду болсо балдарды кыйлгантат да. Жана биз сизге жогоруда видеодо көрсөткөндөй биринчи этажда телевизор, диван турат холлдо. Ал жерде болсо Адылбек байке өзү мындай кино, новости, жаңылыктарды көрөт экен. Бул жерге болсо балдарга телевизор коюп, бул жерге PlayStation коюп берип, анан Адылбек байке өзүнүн неберелери менен телевизор талашпай, балдары дагы PlayStation ойногонго мүмкүнчүлүк түзүлүп, өзү ылдый жакта эч бир тоскоолдуксуз жаңылык көргөнгө мүмкүнчүлүк алат экен. Биз холлдон чыгып туруп, кайра коридорго келгенден кийин өзүңүздөр көргөндөй бул жерде дагы бир бөлмө бар. Ал бөлмө болсо, бул экинчи этаждагы санузел бөлмөсү да. Мынакей биз санузелга кирип жатабыз. Санузелдун дагы квадратурасы кенен. Бул жерге өзүнчө душевой кабина жасалган. Көрдүңүздөр да, сразу эле душевой кабинаны жасап кеткенбиз. Жана ошондой эле бул жерге сантехнический вход-выходдары дайындалгандагы унитаз коюлат. Буяна раковина коюлат. Анан бол жеринде болсо аябай кенен жер калат дагы. Бул жерден өзүңүздөр көргөндөй көп учурда көп кардарлар болсо суроо болот. Биз гладильныйды же болбосо кайга коебуз дегендечи. Ошондой эле баары ушул жерге кенен чонон батып кеткен. Санузелдон чыгып, биз экинчи этаждагы биринчи дагы бир бөлмөгө кирсек болот. Бул жерде өзүңүздөр көргөндөй дагы бир жатуучу бөлмө жайгашылган, атайын кичинекей детский кроватка жайгашылган, андан тышкары ата-эненин жатуучу спальнясы жайгашылган. Бул жерден көрсөңүздөр шкафтар жайгашылган и ошондо дагы спальня толук кандуу колдонгонго мүмкүнчүлүк түзүлгөн дагы кенен. Видеодон канча квадрат метр экенин узун турасын өзүңүздөр дагы көрүп баамдасаңыз болот. Бул спальнядан кийин болсо, биз кайра эле коридорго чыгып туруп, коридордон кийинки спальняга кирип кетсек болот. Кийинки спальня болсо, буга чейинки көрсөткөн спальный комнатадан дагы кененирээк болуп жасалган. Бул спальный комната Адылбек байкенин улуу баласынын комнатасы болуп эсептелет. Мынакей өзүңүздөр көргөндөй бул жерге кенен ата-эненин жатуучу спальнясы, шкафтары жайгашылганда дагы бул жерде аябай кээ бир учурда Бишкектеги квартираларда бир комнатанын бөлмөсүндөгүдөй болгон площадь каралган. Дагы бир жолу баса белгилеп кетем. Ички жасалганы Адылбек байкелер өздөрү кылышкан. Ошол себептен бул жерге фото обои чапташкан экен. Эгер сиз кааласаңыз, фото обои кылсаңыз болот, кааласаңыз башкача ички жасалгылоо кылсаңыз толук сизде мүмкүнчүлүк болот.
Жогоруда биз силерге видеодо тартып берип аткан үйдүн обзорун, размерлерин, келген жерлерин токтотуп, шашпай карап, баамдап чечим чыгарсаңыз болот. Эгерде сиз ушул проекттин менен салдырам десеңиз, же болбосо башка өзүңүздүн бир кыялыңыздагы проекти менен салдырам деген оюңуз болсо, биздин компанияга кайрылсаңыз, биз сизге проектисин чийип, үйдүн эсебин чыгарып, жана 2 айдын ичинде үйүңүздү салып, колуңузга тапшырып беребиз. Бизге кайрылам деген оюңуз болсо, биздин офисибиз Фрунзе 551 Турузбекова көчөсүнүн кесишинде жайгашкан. Жана ошондой эле видеодо турган номерлор менен дагы чалып, кабарлашып, биз менен байланышсаңыз болот. Барыңыздарга Абылбек Байкенкенде болгон ак жолтой үйдү каалайбыз. Эгерде биз менен салабыз деп калсаңыз, биз кызмат кылып бергенге сизге даярбыз.